кубанычтабыз. Туурабы, Белек? Белек? Сен дагы эле мага тарынчатасыңбы? Болду эми. Ал деген 1 саат мурун болбоду эле. Мен кечирим сурабадым белем. Кечирим сурабадымбы деп койду, карасаң. Өзүң билчи анда. Өзүң билчи? Жашоомду талкалап салгандан кийинки сөзүң ушулбу? Талкалап салдым? Бирок мен атайын кылган жокмун да. Жарылган шарикти чаптай албайсың да. Мага баары бир. Мага менин шаригим керек. Тарынганыңды токтотчу. Белек, бизди балдар карап жатат. Мен билем. Сенин көңүлүңдү жакшы окуя көтөрөт. Жок. Менин көңүлүмдү менин шаригим көтөрөт. Тажадым. Шарик эле дейсиң. Окуяны көрчү биринчи. Бир адамдын 2 уулу болгон. Кичүү уулу атасына мындай деди. Ата, сенин тирүүңдө мага тиешелүү мурасты алгым келет. Ошентип атасы мурасын 2 уулуна бөлүп берди. Эки-үч күндөн кийин акчасынын баарын алып, кичүү уулу алыс бир өлкөгө жөнөдү. Ал жактан акчасынын баарын маанисиз нерселерге оротту. Өзүң карап баспайсың. Таштабайсың. Азыр таштай көзү. Таштай. Таппали таппасаң тыйбак. Эч нерсе эмес. Дагы ташта. Чыгар гана. Ордуна коюп кой. Кармагыла ууруну, кармагыла. Ошол жерде чоң ачкачылык болуп, жегенге эч нерсе жок эле. Кичүү уул чочколорду багуучу болуп жумушка орношту. Ал ушунчалык ачкы болгондуктан ага чочколордун тамагы да абдан даамдуу сезилди. Бирок ал жей алмак эмес. Акыр аягы ал түшүндү да мындай деди. Атамдын кулдары да ток, а мен бул жерде ачкадан өлгөнү жатам. Мен атама барам. Ата, мен Кудайга жана сага каршы күнөө кылдым, сенин уулуң деп. Аталганга менин укугум жок. Кулдарыңдын бири болоюнчу деп суранам. Ал алыста көрүнгөндө эле аны атасы көрүп боор оруду. Ал уулуна чуркап барды.
Анан уулун кучактап өптү. Tez, en жақшы кийимди алып келип кийгизгиле. Koluna şakek, butuna but kiyim bergile. En semiz torpaklı soyup, bışırgıla. Anı cep mayramdaylı. Antkeni menin oğlum ölgön ele, tirildi. Joğolgon ele, tavıldı. Anda bese mayramımızdı baştaylı. Ohoho! Bul menin en жақшы көргөн окуям болчу da. Ова, менин дагы. Ова, seniki dagы. Ушул окуя сен кылгандын баарын унутуп, сени шак эле кечире калганга жардам берет деп ойлойсуңбу? Белек, бул жөн гана шарик болчу. Уф. Ай, досторум, бул окуя бири-бириңерди кечиргенден да чоң нерсе жөнүндө. Ооба, албетте. Атасы жөн эле кечирбестен бут кийим жана шакек белек кылды. Эмне? Мен сага эч нерсе белекке бербейм. О, бул окуя белектер жөнүндө да, таарынган адамдар жөнүндө да эмес. Шарик жөнүндөгү окуя. Белек, бул окуя Кудай жөнүндө. Кудай жөнүндө? Бул окуя Кудайды ата катары көрсөтөт. Ал беришен жана анын жүрөгү боорукер. Албетте, сеники чын. Биз Кудайга келгенде, ал бизди кечирет. Анда мен да кечирдим. Жакшы болгула, достор.